Саламатсыздарбы? Кыргыз Планет каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз 2000 жыл артка кайтып, Кыргыздын кайдан келип, кандай чоң эл болгонун изилдейбиз. Даяр болуңуздар. Тарыхка карай сапар алабыз. Илимпоздор кыргыздардын байыркы ата-бабалары Енисейден тартып Теңир тоого чейин жашаганын айтышат. Кыргыз тарыхта 1000 жылдыкка чейин эле учурайт. Байыркы Кытай булактарында кыргыздар жөнүндө жазылганын билесизби? Google пайда боло электе кыргыздар трендте болгон. Эң алгачкы далилдер Енисей аймагындагы рун жазуулары. Бул азыркы YouTube комментарийлердей, бирок ташка чегилген жана эмоция менен жазылган. Енисей кыргыздары күчтүү жоокер, мыкты атчан жана эркиндикти сүйгөн эл болгон. 9-кылымдарда кыргыздар күчтүү мамлекет, кыргыз кагандыгын түзөт жана жөн гана түзбөйт. Ошол кездеги эң күчтүү уйгур кагандыгын жеңет. Тарыхчылар кантип деп таң калышат. Жооп болсо жөнөкөй. Ылдам аттар, так тийген жана кыргыздын эч качан багынбаган духу. Кагандык кыйрагандан кийин кыргыз уруулары акырындап Теңир тоого көчүп келишет. Эмне үчүн? Биринчиден, тоолору кооз, экинчиден суулары мөңгүдөй таза, үчүнчүдөн мындай жаратылышты көргөн ар бир адам ушул жакта эле калысы келет. Ошентип кыргыздар азыркы мекенибизде түптөлө баштаган. Бүгүнкү кыргыздар бир нече түрк урууларынын жана байыркы жергиликтүү элдердин биригишинен түзүлгөн эл. Кыскасы, мыкты команда чогулталгандай. Күч Енисей кыргыздарынан, маданият түрк урууларынын мурастарынан, эркиндикти сүйүү көчмөндөрдөн, жыйынтыгында дүйнөгө таанылган кыргыздары жаралган. Албетте, Манас эпосу бул жөн эле эпос эмес. Манас дүйнөдөгү эң чоң эпостордун бири. Ошентип кыргыздар алыскы түндүктөн баштап улуу мамлекет түзүп, бүт Азияны аралап өтүп, акыры Теңир тоодо өз мекенин тапкан. Бул элдин тарыхы, күчтүүлүктүн, туруктуулуктун, эркиндиктин тарыхы. Кыргыздар 1000 жыл мурунда күчтүү болгон, азыр да күчтүү. Эгер видео жакса, лайк басып, Кыргыз Планет YouTube каналына катталыңыздар.